Hazır eldi bölüp jarıp eldi dağı 4-cü revолюцияга алып барганы атайын жазып атат. Провокация кылып атат. Текебаев бул консерватор. Батышчыл Американын, Англиянын айткан заказдарын аткаруу менен кыргыз элине душмандык кылып атат туугандар. Текебаев ошол айткан кечеги сөзү үчүн кыргыз элинен кечирим сурасын. Туура. Эгерде публичте кечирим сурасын. Эл азырга чейин араң турат. Текебаевдин элдин канын соруп байыган бизнестерин үйүнөн бери эл алып коет. Туура. Туурабы туугандар? Анын аркасында Текебаев жалгыз эмес. Роза Отунбаева, Садык Сернияз, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Клара Соронкулова эскертип коелу. Элдин кызырына тийбеңиздер. Эл көтөрүлгөндө токтото албайсыңар. Эч ким элдин ырыс кызын жегенге укугу жок. Кыргызстандан чыгып кетсин болбосо Текебаев. Кереги жок. Мындай арам, саткын, ырыскы, арам ырыскы Текебаевге окшогон душмандарга жол жок Кыргызстанда. Жашоо да жок. Кетсин Кыргызстандан. Кечирим сурап туруп Текебаевдин орду түрмөдө туугандар. Камалыш керек. Түрмөдөн чыгарып койду. Камалып түрмөдө отуруш керек. Текебаев бизди элди никто деген үчүн бүгүндөн карбай телевизиядан биз 3 күн күттүк дагы макул мейли сурайбы кечиримде, бирок сураган жок. Дагы эле өзүнүкүн берип атат. Өмүрбек Шеркеевич. Элди никто деген жок да. Бул никто деди да. Бул никто деп атат. Элдин атынан чыгып атпайбы ал? Элдин атынан эч ким эмессиңер деп айтты. Силер эч ким эмессиңер. Бул никто деп атпайбы? Силердин душманысызбы? Анда эмне үчүн Текебаев жактап атат? Сиз ошол нерсени айлык алып атасыздар, туурабы? Мен Бул никто. Силер эч ким эмессиңер деп айтты. Элди айткан жок. Элди айтты. Элден кечирим сурады Текебаев. Жок, Кыргызчада айтты да. Силер эч ким эмессиңер деп айтпадыбы? Шалым келсин болду эркектер. Эмне коркобуз? Эгерде Текебаев ушунчадан токтотпосо, эл тегистеп кетет, айтып коеюн. Элдер айтып атат. Үйүнө чейин барабыз. Үйүн алып коебуз деп атат. Ал үй ошол элдин канынан жаралган, ырыс кызынан жаралган бизнестер бар. Текебаев керек болсо 2010-жылы Ошуршунда дагы Текебаевдин чоң күнөөсү бар. Ташиевдер ошол чек арада элди келиштирүү болуп жүргөндө булар келип алып Текебаевдер мародерство кылган, тоногон.